Мени эл билбейт деп кабатырланба, мен элимди билбейт экенмин деп кабатырлан. Элдик сөз. Туш тарабын чокусу асман тиреген, ак мөңгүлүү аска тоолор курчап, бүркүттөрү шаңшыган чайыттай тунук асманда аппак булуттар гербендей чубалышкан, чөйчөктөй өрөөндө көлгүп жаткан көк көл. Не деген керемет. Көз кубанып дил толот. Жанга дем салкын абасыча. Андай аруу жердин абасынын жанга дары давалыгы айтпаса дагы түшүнүктүү. Жер суусунун кубатын, катылган генинин молдугун айтпа. Жерине шайкеш, элинин зирек, даанышмандыгы, алмустактан тартып, ата журтун жоого алдырбай, ушул күнгө жеткире коргоп калган баатырлыгы, өргө чапкан өнөрлүүлүгү жерине тете. Ушундай керемет өрөөндүн төрүндө, чыгыш түштүк ныптасында бозучук айылы бар. Анын минтип аталып калышынын түп мааниси көк челген тескей ала тоосунан өрөөндө өрдөй чубалып түшкөн кырка тоонун учугу созулуп, жиптин бир учугундай чубала түшкөн тоонун бозоргон жонунан улам. Жазмаалынан жай башына чейин эле айрыкча күнгөй бетин саал жашыл чайып калбаса, жыл бою кырдын жону бозоруп, күнгө саргара күйүп, чөккөн төөдөй күнгө кактанып жатканы жаткан. Эзелтеде аны кара күнгөй деп дагы аташчу экен. Азыр ал бозучук аты менен баарыга таанымал. Айылдын түштүгүндөгү бозучук капчыгайынын түбүндө тоо мөңгүлөрүнүн башаталып, төмөндөгү жыргалаң дайрасына чейин капчыгайдан агылып чыгып, жайыкты өрдөй аккан бозучук суусунун эки тарабын тең негизинен Арык мырза уругунан таралган Калматай уруусу жердеп келет. Жет атаны билүү бул бизге ата-бабалардан калган улуу мурас. Мунун мааниси зор. Уруунун генетикасын таза сактоо үчүн, кан аралашпаган таза урпактарды кийинки муундарга калтыруу үчүн, акылдуу, ден соолугу мыкты, ой жүгүртүүсү кенен, эске тутуусу феномендүү балдар төрөлүшү үчүн айтылып, мураска калтырылган. Дүйнө жүзүндө канча түрдүү эл жашайт. Бирок аларда кыргыз элиникиндей чоң, көлөмдүү эпосу Манас жок. Манас эпосунун миллиондон ашык ыр-саптарын жатка айткан, эске тутуусу мыкты феномендер бизде, кыргыздарда гана бар. Жет атанын балдарынын баары бир туугандар. Жет атанын балдары биринин кызын бири алган эмес. Ата-бабалар куда түшкөндө жуучуга келгендердин эң биринчи тегин сурашкан. Тегин ким? Кайсы элденсиңер? Анан кайсы жерденсиңер? Деп. Тууган болуп чыкса, жуучулар менен сүйлөшүү дароо токтотулган. Кыргыздын дагы бир мыкты макалы атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп айтылат. Бул дагы уруунун тегин таза сактоого багышталган. Ата аска зоо, эне боорундагы булак, бала ортодогу жанган шамчырак. Элдик сөз. Темиралы Чүкө уулунун балдары: Тагай, Богорстон, Койлон, Сарбагыш, Кылжыр. Сарбагыштан Дөөлөс бакты, Ороз бакты. Ороз бактыдан Арык мырза, Мырзакул, Асан мырза, Кара мырза, Токоч мырза. Арык мырзадан Балтатыр, Жоо татыр. Жоо татырдан Күчүк, Түкү. Күчүктөн Байым же Маймуулу, Сейиткул же Сабатар, Сейитказы, Калматай же Каратакыя, Торок, Самсы же Кызыл сакал, Эштек, Отуз уул. Калматайдан Улакай, Калча, Кулун, Элгонду. Элгондудан Чотур, Алдаш. Алдаштан Кангелди, Аткелтир. Аткелтирден Козубала, Жабагы. Козубаладан Мөкү, Чөкү, Байгөтөн. Атанын аты Ардак, Элгонду жете. Элгондудан Чотур, Алдаш. Алдаштан Кангелди, Аткелтир. Аткелтирден Козубала, Жабагы. Козубаладан Мөкү,
чөкү, байгөтөн. Өйдөгөздөй санаганда ата, чоң ата, баба, буба, кубар, жото, жете. Ылдый көздөй санаганда бала, небере, чөбөрө, кыбыра, тыбыра, чүрпө, урпак. Кандай гана азаптуу, оорчулук болбосун, жашоо ыргагы токтоп калбай, улана берчү зор көч тура. Адамды алгы үмүт жетелеп, жашоого үндөйт тура. Турмуш бир кылкан укка түшө баштаганда, жашоо агымы да уланып, коңшайылды жердешкен ондон уруусунун Босторгой уругунан Эсенбайдын Зуура деген кызын арзыткан Темиралага үйлөнүп, жаш жубайлар өздөрүнчө түтүн булатышты. Жыл айланып, Абдыкадыр деген тун уулду болушту. 10 жылда илгери орустардан үй салууну көрүп, там үйдү жактырып калган Темиралы туугандарынын жардамы менен Капчыгайдын этегинде алгачкылардан болуп там салып, бир туугандары менен ага көчүп киришти. Өз үй, өлөң төшөгүм деген сөз элдетегин жеринен айтылбаган экен. Атасынан калган 40 тешик болуп бүткөн эски боз үйдө эптеп баш калкалап келишкен бир туугандар эми 2 бөлмө болсо да өздөрүнүкү. Башында суу өтпөс чатырдуу болуп, хан сарайга жеткендей бапырап эле жашап калышты. Чоң ата жана чоң энеге арналган ырсап. Калтырып 10 баласын бужалганга. Кетиптир, чоң энебиз күнүн көрбөй. Жетилтип чоң атабыз баарын тегиз, акылын аста берип тунук көлдөй. Тамырлап көбөйүшү өзү менен. Алышып ар бирөөсү билим терең, намыска ширелишкен тукумулап жолунда келатышат, даңгыр кенен. Ырды жазган Асанбек кызы Кеңешхан. Чөкү уулу Темиралы чоң ата 1893-1953 жылдар. Эсенбай кызы Зуура чоң эне, уулу жана кыздары. Абдыкадыр ата 1920 жыл, 1941 жыл. Эскертүү: Кыргызстан жыраларында кыз кишилер аталбайт. Китеп Темиралы аксакалдын урпактары тууралуу болгондуктан анын кыздары дагы кошулуп жазылды. Тоолук кыргыздар сабатын жоюуга, билим алууга өтүштү. Ошого уда Темиралы Уркадыр аттуу экинчи уулду болду. Уркадыр 1922 жыл, 1979 жыл. Өз эмгеги менен жакшы жашоого умтулган Темиралы уда Асанбай, Мусабай деген уулдуу болгон жылдары Кеңеш өкмөтүнө каршы чыккан тың адамдарды жаңы бийлик басмачылар деп атап, аларды жок кылууга аттанса, кайрымдуу, калыс бийликти жактырып калган карапайым эл өкмөттүн аракетин колдоп чыкты. Кайсыл тараптын тууралыгын айырып билбей, адашып калган адамдар эки тарапта тең бар эле. Чыныгы, элинин көз карандылыгын каалабаган эр жүрөктөр бийликке каршы колуна курал алып, ачык чыгып, анысы жаңы бийликке жакпай куугунтукталып, элинин таламын талашкандар аргасыздан басмачылар тарабына өтүп кетишти. Эки тараптан тең көп адамдар апаат болуп, дагы да кан төгүлдү. Акыры калктын басымдуусу колдогон бийлик жеңишке жетишти. Эл кайсыл тарапты колдосо, ошол тарап жеңишке жетишет эмеспи? Эл деген сел. Ошол жылдары Темиралы менен Зуура акырындап турмуш шартын оңдоп, Абдыкадыр менен Уркадыр мектептен окуусун улантышып, жаңы эле 7 жашка толгон Бешкөкүл кызы Жумаканды мектепке алып барышты. Ага уда Шаршакан аттуу кыздуу болушуп, андан 2 жыл өтпөй Асанбек деген уулду болушту. Албетте, бүтүндөй өлкө жаңыдан тирдигип келе жаткан өп чап, калктын ичи тирешип тартышкан коогалуу заманда 7 баланы багып чоңойтуу оңойго турган жок. Ошондон улам 40-тын кырына келип калган чымыр, кайраттуу Темиралы жазында таң ата талаачылык ишине кетип, каш карайганда гана үйүнө кайтып, күз кышында болсо колхоздун малын багып, түйшүктү катуу тартты. Зуурада эртели-кеч нан жасап, балдарына тамагын берип, кийим-кечегин жамап жаскап коюп, тирдигип калган улуу балдарына кичүүлөрүн каратат да талаа жумуштарына жүгүрөт. Эремгегин эл баалайт деген накыл чын тура. Ак эмгегинен байыр таап, Темиралы ударник аталып,
майрам күндөрү өтчү жыйындарда эгин, кездеме сыяктуу каат буюмдар менен сыйланып, эл көзүнчө урматталды. Андай күндөрү үй бүлөгө чоң сүйүнүч, майрам эле. Зуура дасторконун кенен жайып, урук туугандарды, кошуна колоңдорду чакырып коноктоп, балдары менен бапырап калчу. Кеңеш өкмөтүнүн адам эмгегин баалап, кадырлап туруусу мурда эч болбогон сыймык демеле. Андан улам адамдар колхоздун ишинен аянчу эмес. Сылыйкан деген кыздуу болушкандагы ата-эненин сүйүнүчүн айтпа. Ак эмгеги менен баарыга кадырлуу, бардар бүлөгө айланып калган Темиралы менен Зуура чоң жентек беришти. Эл көзүнө көрүнүштү. Күйөөсү сыйлыкка алган кездемеден кол арада өзү же иш билги тикмечилерге тиктере коюп, кыз балдарынын кийимин жаңыртып, айрылгандарын жамаачылап, жыртык тешик кийим кийгизбей калды. Күндөрдүн биринде балдары менен кечки кесмесин ичип жатышканда Темиралы Зуурага кайрылып калды. Зукен, экөөбүз турмуштун ачуусун көп тарттык. Кудайга шүгүр. Эми алар эски түштөй болуп унутулуп калды. Эгерим кайрылып келбесин, байкап көрсөм, жаңы заманда жакшы турмушта жашоо үчүн билим алуу керек экен. Мына, экөөбүз сабатыбыздын жоктугунан жер тытып, малдын артынан чуркап, жарыбай келатабыз. Кат сабат билгендер шаарларда жашап, бар оокаты менен жылуу жумшак жашап жатышат. Балдарыбыз да биздей жакыр турмушта жашабас үчүн баарын окуталы. Карачы, кат таанып, билими барлар айылда бригад, кампачы, эсепчи болуп жыргап жатышат. Ошон үчүн өзүбүз ачка калсак да балдарыбызды окуталы. Жакшы жашап, бири-бирине жөлөк таяк болуп, тың жашап кетишсин, деди терең ойго батып. Ал чынында эле көп ойлонгон көрүнөт. О бабайым, туура айтасың. Биз көргөн ач турмушту балдарыбыз көрүшпөс экен. Окуталы, деп күйөөсүнүн айткандарына кошулду жубайы. Анын үнүндө чечкиндүүлүк бар эле. Темиралы болсо айткан сөзүн сөзсүз аткарат. Эринин күн бою иштеп, азап тартып жатканын көрүп билип туруп, Зуура четте кала албай, анын үстүнө жалгыз күйөөсүнүн эптеп тапкандарына кошумча болуп, балдарга тыгынчык болсун деген Зуура кантип жай жүрүп алмак. Ал да бир буту үйдө, экинчиси жумушта болуп, жан алекетке батат. Балдарын күнүгө окууга жөнөтүп, кийим кечесине, калем кагазына өтө камбыл болуп кетти. Аттиң, ал жай турмуш кушубак учурда көпкө узабады. Сылыйкандан кийин 2 жылдай өтүп, Акынбек деген 9-чу балалуу болушуп, жентек тоюн бергенден кийинки жылы улуу баласы Абдыкадыр 19га чыгып, аскерге алынды. Жаңы эле Пиржывалдагы окуусун бүтүп, мектепке сабак берип, аты чыгып, Гермурут жигит курагына келип, келиндүү кылды деп сүйүнүп турушканда, барар жери, көрөр күнү белгисиз жака алынып кетиши ата-энени кооптондурбай койгон жок. Батышта Гитлер деген немистердин жай албагыр башчысы чыгып, улам бир өлкөгө согуш ачып, эми СССРге ана мына согуш ачат деп турган өтө коогалуу учур болчу. Бирок ал кезде аскерге баруу бойго жеткен ар бир эркектин мекени алдындагы ыйык милдети болчу. Бийликтин дагы талабы күч болчу. Ал жака жиберилбесе экен, уулум тынч жерде кызматын өтөсө экен деген кейиштен арылып калганда Роза деген кыздуу болушуп, андан жарым жылдай өтүп, Зуура катуу оорудан каза болуп калды. Жакыр турмуш үркүн деген азаптын зардалы, заман алмашкан жылдардагы жетишсиздик, көп баланы удаа төрөө, жашай алмет бүлөөнүн түйшүгү, колхоз жумуштары Зууранын ден соолугун ичтен кемирип, жеп койсо керек. Туура 40 жашка келип, балдарынын жакшылыгын эми көрөм деп турганда, жакырчылыктан жалдырап кете берди. 20 жылдан ашуун бирге жашап, жыты сиңишип калган эстүү жубайынан капысынан айрылып калуусу Темиралыга оор сокку болду. Аралыгы 2 жаштан болгон чийдей 10 баласынын алдыда көрөр күнү, аларды багуу, эртеңки тагдырлары гана аны чыйралтып, жашоосун улоого аргасыз кылды. Түйшүгү эселене артып, өксүк тагдыры менен эми жалгыз, жекеме-жеке калды. Темиралыга аялынын кайгысы аз келгенсип, дагы чоң кайгы басты. Кайгы келсе удаалап келет деген чын окшобойбу,
Энесинен айрылган көкүрөк күчүгүм деп эш туткан Роза кызы Жумакан эжеси менен Шарипа жеңеси экөөнүн бакканына карабай, энеси каза болгондон кийин бир ай өтпөй чарчап калды. Аңгыча согуш алааматы чыкты. Темир аалынын чөбүрөгөн көп балалуулугунан улам кандуу согушка чакырылган жок. Ошентсе да салымым ошол болсун деген ой менен кара жумуштан каржы алып, жанын оозуна тиштеп, күн түн дебей колхоздун ишинде болду. Кудай ал азаптуу заманды көргүлүк кылбасын. Темир аалынын али секелек кыздары менен мадрабаш топ балдарды багуудан кыйналып жатышканын көргөн ага туугандары айылдагы бир төрөбөс Жесирге атасынын башын байлап коюшту. Өгөй эне өз энедей болмок беле. Өзгөнүн баласы өз боло албайт дегендей, анда энелик сезими, мээрими жок. Этегинен жалгап көрбөгөн аял балдарга карооз, катаал чыгат тура. Турмуштун азабына өгөй эненин кордугу кошулуп, турмуштун бул сыноосу балдарга катуу тийди. Ошентсе да аларга караам болуп, киргок жууп, кийимдерди жамап жаскап дегендей азыноолак көмөгү тийип, атасын жалдыратпай шерик болгон үчүн балдар өгөй энеге да чыдашты. Айылдагы чал кемпирлер менен катын балдардын каржалып тапкан азык түлүгүнүн дээрлик көбү фронтко алынат. Баарынын тилеген эле ата агалары согуштан аман эсен келише. Аларга андан ашкан бакыт жок. Баарына кайыл. Бала болсо да адам пендесинин өз ичээр суусу, кечээр тагдыры өзүнчө болот тура. Темирдей бекем Темир аалынын уул кыздары өздөрүнүн өмүрүн улай беришти. Бир үйдүн жарыгы бир үйгө тийбейт. Алтын уя, ата конуш ардагым. Аталарым, агаларым өскөн үй, касиети абдан күчтүү билгенге баалайлычы бир туугандар баарыбыз. Ырыс кылуу ата эне төрүндө, урмат менен бир туугандар сыйлашсын, уюткусу үзүлбөсүн, мол болсун, улап кетчү ата эне мурасын. Темир аалы чоң атанын небере кыздарынын атынан. Ырыс алды ынтымак. Ынтымак болбой иш оңолбойт. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Eski tam en turat kıştağımda Kevaktan esi yok dep buz bağıma Tübi bir tuğan balım men silerge Tüngülüp tizmeŋerden sız bağıma Bostan dursa yol boyunda Bordoş biri var de boyluğuna Atanem ak dilekten salgan ele Arbağın unutulup koyboğuna Atanem dilekten salgan ele Arbağın unutulup koymağı Ay koymağı
Taqdırga aylagança barbay qalsam, Biz menge ballarımdı katpagıla. Taqdırga aylagança barbay qalsam, Biz menge ballarımdı katpagıla. Taqdırga aylagança barbay qalsam, Biz menge baldarımdı qattagıla. Qattagıla, qattagıla. Kuday bergen jashty jaşap, jakşı baktılуу qariyalardan bol. Baldarың işte baldarың ömürlü bolsun. İstegen işleri iyilikli bolsun. Oru surkadan tışkarı bolsun, deni sak bolsun. Kudayım uzun ömür jaş bersin, vakti talayırız keşik bersin. Barara razımın, ülkümür öttün, şoşom hareket oylarını sündetürüle, barının hareketine soğunuldum. Demi, aylarayın soğanlar, aylarayın baldarım, aylarayın kızlarım, aylarayın ağayın soğanlar. Demi, ben senin gelsergeninize çok